Салам Бишкек. Салам Баткен. Салам Ош. Салам Жалалабад. Салам Нарын. Салам Ысыккөл. Салам Талас. Салам Чүй. Салам Кыргызстан. Ава достор, замандаштар жана теле көрүүчүлөр, Салам Кыргызстан кечки шоу программасынын эң алгачкы бет ачары болуп турган кези. Мен сиздерди кош майрам менен куттуктайм. Эмне десеңиздер, бир тарабынан биз ачылып жатсак, экинчи тарабынан улуу атамекендик согуштун жеңишине 70 жыл болуп турган кези. Майрамыңыздар менен Кыргызстан. Анда болсо, урматтуу, сүйүктүү биздин теле көрүүчүлөр, мынакей бысмылда деп тушообуз кесилип турган кезде, бүгүнкү биздин студияга бир гана ырчылар эмес, бийчилер эмес, кыргыздын желегин бийикке көтөргөн, кыргыздын атын алыска тааныткан, кыргыздын мыкты инсандары, айым мырзалары сиздер менен чогуу болмокчу. Негизи эле Салам Кыргызстан долбоорунда бир эле биздин атактуу инсандарыбыз ырдап бийлеп гана бербестен сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөргөнгө таң каларлык тамашалуу оюндарды ойномокчу. Андыктан эч качан бизден алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Салам Кыргызстан. Салам Кыргызстан кечки шоу программасынын эң алгачкы мейманы болуп, Кыргыздын таланттуу ырчы мырзасын тосолмакчыбыз. Кол чаңыңыздар менен бүгүнкү майрамдык кечебиздин алгачкы мейманы Омар. Эң чоң масштабдуу Салам Кыргызстан аттуу шоу программабыз ачылып жатат. Бүгүн бет ачары жана албетте эле улуу атамекендик согуштун жеңишине 70 жыл болуп турган кези кош майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктап, меймандарыбызды жана албетте эле теле көрүүчүлөрүбүздү көпкө күттүрбөй, сизди төрүбүзгө чакырып алсак. Кол чабуулар Омар мейманда. Салам Кыргызстан кечки шоу программасынын алгачкы коногу болуп Омар мырза отурат. Дагы бир сиз менен амандашып, ассалам алейкум демекчүбүз. Кыйналбай эле таап алдыңызбы бизди? Жок, кыйналган жокмун. Албетте, сиздерге терең эң биринчи конок болуп, биринчи ушул программанын ачылышына мени чакырганыңыздар үчүн мен үчүн бул чоң жакшы бир сыймык, белек. Жана албетте эле биз да сизге ыраазычылык билдиребиз. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн. Эң алгач кош майрам болуп турат. Бир тарабынан биздин бүгүнкү ачылышыбыз, бет ачарыбыз болуп турса, экинчи тарабынан улуу атамекендик согуштун жеңишине 70 жыл болуп турган кези, ал майрам менен сизди куттуктап кетпесек болбой калат. Аберет кол чаап койсоңуздар болот. Куш келипсиз, Омар. Мынакей биринчи деген сөз өзү эле кандай угулат, биринчи жолу келиш, биринчи жолу ачылыш, биринчи жолу эң биринчи болуп сиз болуп атасыз. Ушу эң биринчи болуп Кыргызстанга ар бир инсан өзүнүн салымын кошушубуз керек, Сиз эң биринчи кошкон салымыңызды айтып бересизби Кыргызстанга? Эң биринчи болуп Новая волна жаңы толкун конкурсуна 2008-жылы эң биринчи болуп Кыргызстандын атынан мен чыккам. Ошол салым десе эле ушул $50,000 мактан өргөндүгү. Жок, бул кеп акчада эмес менче. Бул жактан ошол жаңы толкундун тарыхына жазылган нерсе, ошо Алла Борисовнун Пугачеванын эмеси алган деп. Бул албетте биринчиден мен жеңишим, экинчиден баягы Баарыбыздын Кыргызстандын жеңиши. Алтын жылдыз эми баягы меники эмес, бул элдики деп ойлойм. Азаматсың. Салымды айтып атпайсызбы? Кыргызстанда биринчи жолу мен Новая волнага барып келдим депчи. Жөн эле мындай мисалы көчөгө чыгып бактарды актап, бул деле салымда турабы? Субботникке чыгып, же болбосо бак тигип, ушу Кыргызстанга ушундай бир нерсе кылдыңыз беле? Субботниктерге кээде чыккам. Жаз болуп, Назира айым бир 4-5 бак эгип алып мактана албай атат. Балким. Албетте бак эккем, бак отургузганбыз, кечиресиздер. Анан кийин актаганбыз. Былтыр актадык эле, быйыл актай элекпиз, бирок Быйыл краскалайбыз го. Балким. Ырсаптар бар эмеспи? Кыргыз эли кылымдарды карыткан, кыргыз эли хан манасты тааныткан, кыргыз болуп өз салтыңды билбесең, анан кантип өлгүң келбейт намыстан дейт. Ушу кыргызыбыздын салтын 100% биле алам деп айта аласызбы? Албетте антип айта албайм. Мисалы, 70 өнөр астык кылат, жигиттерге. Кой сойгонду билесизби? Койду эми Койду өлтүргөндү билем, бирок. Жок, эми негизинен албетте жанында атамдын карамагы менен кой сойгом. Бирок жалгыз сой албайм го. Канча кой өлтүрдүңүз эле? Жалгыз сой албайсыз. Жок, негизинен айылга барган сайын баягы кошо кармашып эметкем, бирок өзүм бир эле жол сойдум.
бир эле жолубузда. Кудай буйруса келечек астыда да. Албетте мен ойлойм. Көптөгөн майрамдар болот, көптөгөн меймандар тосолот. Буюрса дагы убакыт келип, Омар азыр ырчы, Омар жылдыз. Убакыт келгенде Омар куда да болуп калат да, туурабы? Ошол кезде балким профессионал болуп калган кези болот. Ал эми башка тараптан суроо берип көрөлү, Омар мырза, сизге. Негизи эле көптөгөн массалык медиа кызматтарына чыгып жүрөсүз, газеталарга көптөгөн клип тартып жүрөсүз, жана көптөгөн интервьюларга катышып жүрөсүз негизи. Ар бир жылдызга эле көп суралган суроо сиз үчүн патриоттук сезим деген эмне деген суроо. Мен адашпасам, туурабы? Биз дагы элден алыс калбай сизден сурап кетели. Сиз үчүн патриоттук сезим деген эмне? Негизинен мен ойлойм, бүгүнкү күндө бизге көрүнчө патриоттордун биринчи маданияттуу адамдар керек. Патриоттуктун ичине мен ошол маданияттуулукту кошкум келет. Себеп дегенде патриоттулук дегенде бул бир гана жөн эле кан төгүү эмес. Бул патриоттулук өзүнүн жакшы жүрүм турум менен коомго өзүнүн залакасын тийгизбөө, бул да патриоттук. Ал эми экинчиден албетте өзүнүн мекенин сүйүү, тарыхты билүү, ошол ата бабасынан калган жакшы бир мурасты урпактарына көзүнүн карайгындай сактап өткөрүп берет. Демек, Омар мырза, демек сиздин оюңуз боюнча көчөдө кетип бараткан бир пакеттин ичинде бир таштанбай, ыргып салбай, калпак кийбейсиңби, патриот эмессиңби деген кишинин патриоттуулугу бир шектүү болушу мүмкүн, туурабы? Сөзсүз түрдө. Азыр Назира эжекебиз мен мактанып кетпесем болбойт деп калды. Биз Назира эжекебиздин мактанып кеткенин аябай жакшы билебиз, анткени таластыктар мактанбасаңыздар тура албайсыздар. Бирок биз деп туруп акырын Омар жакка дагы бир. Биз сизден ушул мүнөздү, ушул касиетти көп байкай бербейбиз да. Көпчүлүк элдин арасында Омар таластык болсо дагы мунун өпкөсү ордунда дейт да. Сиз рингге мактанасызбы, мактанбайсызбы? Мактанып кеткен деле учурлар болот. Баягы кез-кезде. Себеп дегенде адам баласы болгондон кийин өзүн кээде мотивировать этип коюш керек да. Кээде өзүмө атайлап турган. Кээде өзүн мактап коюш керек да, деп. Бирокчу Гүлжайна, сен айтып атпайсыңбы? Назира эженин таластык экенин баарыбыз эле билебиз деп. Омарды таластык экенин баарыбыз эле билебиз депчи. Бирок эми мактана турган нерсе болсо мактаныш керек да. Мисалычы, мындай эле азырынча мактана турган нерсе жазайлык мен ошо балким. Жок, болот атпайбы? Омар мырза мисалы үчүн чет өлкөгө барып келди, жаңы толкунга барып келди, жылдыз алды, бирок мактанбай атат. Эми кээ бир адамдар 4 дарак эгип турган мактанып атышпайбы келип, Салам Кыргызстан проектинде, Назира? ооба. Таштар эки жака ыргып атат, Назирка, Санжар, мисалы үчүн биздин кыргыз элибиз Омардын жеке жашоосу кандай? Качан үйлөнөт? Кандай үйлөнө турган жакын кызы барбы? Эсе ушул тармакта суроо бербейлиби? Жакшы эле, манай бузулбайбы? Бул суроого жооп бериш өтө кыйын болуш керек, Мүмкүн бул жакшылык, ийгиликтер жакында калган чыгар. Ким билет, балким азыр Гүлжайна айым өзгөчө, башкача бир жол таап сурай койсо, Омар мырза жооп берип коюшу да мүмкүн, Жем, жашыра турган эле эч нерсе жок. Жашыңыз канчада? Жашым 26-да. Аз эмассыз. 26-да. Азыр биздин 26 жаштагы жигиттер 2-3 балалуу болгонго жетишип калышты. Сиз ошол нерседен аркада калып калдым деп өкүнбөйсүзбү? Өкүнөм кичине. Себеп дегенде эми бул да Кудай тааланын буйругу менен экен. Мен эгер бир адам менен жакшы бир мамиледе болуп, табышып, ушул мен өмүрлүк жарым дей турган болсом, 3 жыл мурун тапкан болсом, 3 жыл мурун үйлөнмөкмүн. Азыр тапсам, азыр деле үйлөнүүдөн баш тартпайм. Мүмкүн мен. Мүмкүн сиз. Жок, сиз таап элексиз. Сүйлөшпөдүк белем, экинчи, үчүнчү коноктон баштап баштайсыз деп. Дароо эле биринчи конокто коркутуп. Гүлжайна, кыскасы таап элек экен. Анткени деген чынында эле биздин Омардын жашоосунда убакыт, саат мынтип көчөгө кенен башка балдардай болуп кызды издөө убактыңыз жок. Азыраак да, көчөгө чыгып, кинолорго барып, же болбосо диско клубтарга барып таанышууга убактыңыз аз. Назира айым, балким маселе башкададыр. Омар мырза айтсаңыз, деги эле азыр кээ бир айымдарды капа кылып алышыбыз мүмкүн, бирок капа кылбаңыздар, бул сиздерге тиешеси жок. Көбүнчө айымдар мындай белгилүү жигиттер менен сүйлөшкүсү келет. Эми бул ачык сөз. Кыйынчылык жараткандын себеби балким ошондо болуп жатат. Кандай дейсиз? Балким сиз өзүңүз сизге өзү биринчи кадам таштаган кыздарга ишенбей жатасызбы? Балким ошондо бир сыр жатат. Негизинен мен ойлойм, баягы адамдын өзүн жакшы көрүү менен адамдын чыгармачылыгын жакшы көрүү дагы баягы кичине эки башка нерсе. Ошондон адашып калган дагы адамдар жок эмес, бирок менимче бул нерсе баягы бир аз адам менен байланышкандан кийин эле билинсе керек. Эми кеп анда деле эмес болуш керек. Мен көпчүлүк убакка кайрадан эле буйрукка шылтап коем.
Кудайдын буйругу менен. Омар, Негизи- сен буйрукка шылтабастан өзүңө шылташың керек да. Мына сага дагы мындай бир суроо бар да. Мисалы биздин мынакей атактуу ырчы жигиттерибиз аттарын атабай эле коюн. Көп эле жигиттер үйлөнгөндөн кийин ушул поклонницалары азайып калат да. Сиз мүмкүн ошодон коркуп атасыз. Жок, бул мен үчүн эч коркунуч туудурбайт. Атайып айталар деп койбойт. Жок, мен ойлойм, бул жашоодо адам баласынын келген бир максаттуу үй бүлө куруп, бүлө күтүү. Эгер менин үй бүлөлүк жашоомо мен чыгармачылыгым тоскоол келтире турган болсо, мен чыгармачылыкты таштап койго даярмын да. Мен үчүн үй бүлө албетте биринчи орунда турат. Азыр мен ойлойм ушуну биздин теле көрүүчүдөн көрүп жаткан айымдар Өзгөчө андан Омарды да жакшы мотивация көргөндөр. болду окшойт. Катуураак мотивация болуш. Омарды эптеп кармай калып көтөрүп чыга калсам деп. Омар, мындайга дагы ишенесизби сиз? Мынакей көбүнчө биздин азыр деле мындай ТНТ каналындагы же башка каналдарда жана битва экстрасеансов деп ушул мындай көз ачыктар болуп атпайбы? Башын айлантып, ошол жигиттин башын айлантып алсам, бул кыздын башын айлантып алсам деген ар кандай эмелер, ушундай нерсеге ишенесизби? Мүмкүн сиздин бирөө башыңызды айлантып алып, чачыңыздан акырын азыр чыгып баратканда жулуп алып, тиги көз ачыкка апарып анан ошо кыздын артынан ээрчип калбайсызбы? Менде жакшы коргону бар. Мен 5 маал намаз окуйм. Азаматсыз. Айтып коет го, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, намаз окуган адамдар бир оболочкада жүрөт депчи. Андай көздөр, сөздөр тийбегенге. Чел кабак мындай каптап. Чели кабак бар. Ардактуу замандаштар жана сүйүктүү теле көрүүчүлөрүбүз, Салам Кыргызстан кечки шоу программасынын алгачкы коногу болуп Омар мырза отурат. Омар мырза кызыктуу маегиңизге чоң рахмат айтмакчыбыз. Жана биздин салтка айланып турган сурообуз бар. Кыргызстан бул. Улантып кетсеңиз. Сиз үчүн. Мен үчүн, Кыргызстан мен үчүн алтын уям. Кай жака учуп кетпейин, албетте өзүм уяма кайтам. Бул менин турпагым келечектеги. Бул менин берекелүү бир киндик кан тамган жерим. Кыргызстан бул менин мекеним. Ийлагым келип кетти го, ийлагым. Жигитке 70 ыраазычылык кылат демекчи Омар мырза, биз сизди концертте болобу, ырда болобу, клиптерде болобу ар дайым бийлегениңизди байкайбыз. Азыр биринчи коногубуз катары биз сизди бир аз би талантыңызды текшерүүгө келип турат. Келиңиз сахнабызга чакырабыз. Кол чаалар. Ал эми Омар мырза, түрдүү жанрдагы бийлер болмокчу. Эң алгачкы эле классика деп койсок болот. Муну ар бир бийчи бийлегенди билиш бул шарт. Или Майкл Джексондун фирменный бийсин бийлейбиз азыр. Кол чаалар менен биз профессионалдуу бийчибиз, таланттуу шоумен, актер жана тамашакөй жигит Жаныш мырзаны чакырып алсак. Омар мырза, азыр эң алгач Жаныш сизге кайсыл кыймыл аракетти кылыш керек экенин көргөзөт. Андан соң биз реквизитти сизге беребиз. Сиз 120% Жаныштан дагы жакшыраак бийлегенге аракет кылыңыз. Сүйлөштүк. Кол чаалар. Келиңиз. Майкл Джексон. Биздин Омар мырза, биздин Жаныш жигитибиздин бийлеп атканын көрүп жүрөгүңүз түшүп калган жокпу? Кичине түшүп калды. Азаматсыз баягы биздин Санжар мырза айткандай, жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. Коёндук камыш жигитти намыс өлтүрөт. Азыр сиздер үчүн биздин Омар жигит бийлеп бермекчи. Омар Джексон. Салам Кыргызстан шоу программасында кеттик. Жакшы. Азаматсың Омар, сен эмнеге биз коркпой турат десек, анткени бул бийди сиз жеткире бийлей ала турбайсызбы? Омар мырза, азаматсыз эң алгачкы бийибизди жакшы бийлеп бердиңиз. Эми азыр сиз үчүн экинчи бир аз оор келмекчи деп ойлоп турган кезим. Келиңиз, сол тарапка карасаңыз биздин кесиптешибиз Гүлжайна айымдын реквизити даяр. Азыр чыгыш бийин көргөзөт. Сиздин дене мүчөлөрүңүз кандай кыймылдап турганын чогуу байкайбыз. Кол чаалар, чыгыш бий.
ар түрдүү кыйнайткенсиздер. ар түрдүү кыйнайбыз Омар мырза, биз сизге аябай катуу даярданганбыз, келиңиз. Азыр теле көрүүчүлөрүбүзгө кайрылып кетмекчибиз жана албетте эле биздин күйөрмандарыбызга келиңиздер. Биринчи жолу өзүнүн чыгармачылык жашоосунда Омар Чыгыш бийин айымдар партиясын бийлемекчи. Кол чаап койсоңуздар. Салам Кыргызстан кечки шоу программасында Омар мырза, Артын мененби? кааласаңыз алдыңыз менен, анан кийин артка бурулуп кетсеңиз болот. Браво, кеттик. Ой, молодец, Омар! Омар, өйдө жакты. Карап турсамчы, Гүлжайна. Омар мырза монтип бийлеп атып, бир аз берилип кетип, токтоно албай кетти окшойт кандай. Кол чаалар. Омар мырза, азаматсыз чыгыш бий сиз үчүн дагы эч кандай кыйынчылык жараткан жок. Келиңиз, азыр 3-чү этапты баштамакчыбыз. Кайрадан Жаныш мырзаны тосуп алабыз. Бул өзгөчө бий болмокчу. Бул бийни негизи эч ким ойлоп тапкан эмес. Бул бий бир гана Кыргызстанда, Кыргызстандын чоң шаарларында, айырмасы жок кайсы шаарында, ар бир мындай крутой дискотекада сөзсүз ушундай жигиттер бар. Келиңиздер, тосуп алсаңыздар, ар бир дискотекадагы ушундай жигиттердин образын берген Жанышты. Андан соң Омар туурап бермекчи. Сиз бул тараптан туруп берсеңиз. 1-2-3, кеттик. Сөздөрүңө байланамда карындашым, вай 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 вай. Стамага жагастың, окуйсуз булабастың, ананайын 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 ай ай ай. Ой жеңе Адашып алдыгы дискотекаларда бир андай жигит образ болсо, сөз түрдө анын жанында ошондой образ айым болуш керек. Биздин Гүлжайна окшоштуруп кетти окшойт. Омар мырза, даярсызбы? Даярбыз. Мыкты окшоштуруп бериңиз. Кандай? Дискотекада красавчик Омар. Костюм менен кепка окшошту. Görünün Mekke'nin, vay gidin bey havadey. Sözdörüngө байланамда карындашым, вай 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 вай. Стамага жагастың, окуйсуз булабастың, ананайын ананайын. Эмес, ушул бийден баштасак болмок экен. Омар, мейманда кол чаалар. Келиңиз, эң алгач биз сизге ыраазычылык билдиребиз жана күйөрмандарыбыздын кол чабын астында биздин профессионалдуу бийчибиз, актерибиз, таланттуу жигитибизди узатмакчыбыз. Чоң рахмат Жаныш мырза. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр жана албетте эле күйөрмандар, Омар мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз. Аябай жогорку деңгээлде мен ойлойм Кыргызстандын маанайын көтөрүп кеттиңиз. Мүмкүнчүлүк колдонуп, күйөрмандарыңызга каалоо тилек айта алсаңыз болот. Баарыңыздарды жеңиш майрамыңыздар менен чын жүрөмдөн куттуктайм. Ар дайым өлкөбүздө мекенибизде тынччылык болсун. Эч кандай согуш, апат, кырсыктардан өлкөбүз оолак болсун. Ушундай сонун оюндан соң, ушундай маанайдан соң биз сизге демөөрчүбүздүн белегибизди ыйгарып коюуга уруксат этиңиз. Рахмат. Омар мырза, биз сизге үй тирикчилигине керектүү гана буюмдар тапшырып атабыз. Бар болуңуз, ар дайым келип туруңуз. Чоң рахмат. Кол чабыңыздар менен улатканмакчыбыз. Бүгүнкү майрамдык эфирибиздин биринчи коногу болуп Омар болуп кетти. Браво! Жалпыңыздарды жеңиш майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жашасын биздин ушул жыргал жашоого алып келген жеңиш майрамы, майрамыңыздар менен. Жана албетте эле сүйүктүү достор, туугандар, мен кыргыз элине кайрылмакчымын. Майрамдап эле майрамдап атып, ардагерлерибизди унутуп калбайлы. Ардагерлерибиз ар дайым аман болуңуздар. Сиздерге терең таазим жана биз сиздердин кылган ушул жеңишиңиздерди эч качан унутпайбыз. Дагы бир рет майрамыңыздар менен. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч,
провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И часто в бой провожает меня простой. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой, нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. За них родных, желанных, любимых, таких строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Сен эмнемен колдоносуң? Эгерде сенин үйүңдө идиштериң жалтырабай аткан болсо, бүгүндөн тарта сенин идиштериң албетте сага ыраазычылык билдирет дейм. Анткени сен ар дайым феяны гана колдонсоң, сенин идиштериң ар дайым жалтырап гана турмакчы. Анда мен ар дайым фея менен колдоном. Вау, сонун экен. Алтыным десе, ушуну менен эле бүтүп калбайт да. Эң кыйыны бул майды тазалаш керек. Муну тазалаш үчүн бизге бир гана каражат жардам бере алат. Ал фея глицерин жөнүндө айтып жатат. Ал идиштерди жалтыратып, колду да жылмак кайгынат. Фея глицерин көз ирмемде идиштериңизге тазалыкты тартуулайт. Апейде, мен өзүмдү көрүп атам го. Фея глицеринден башка бизге бир да каражат жардам бере албайт дебедим беле? Тазалык үчүн бир гана фея глицерин. Гүлжана, мынакей биздин майрамдык маанайда азыр эле Омар мырза келип, кичине болсо дагы көңүлүбүздү көтөрүп жана бийлегенде, мен ушундай көңүлүм көтөрүлдү да. Кийинки коногубуз келерде. Бул конокту айта кетсем, көптөгөн биздин эски ырларга жан киргизген жигит да. Бул жигиттин мынакей ырына унутулуп калган ырларды дагы кичинекей балдардан баштап чоң эжелерге чейин ырдаган да. Бирок Мирбек бардыгын эле жага берет деп ойлойсуңбу? Жок, анткени эгерде Сага жакпайт, Мага Мирбекпи? Мага жагат. Айттың эле го арык тыртыйганда. Арыктын дагы өзүнчө сулуулугу бар, өзүнчө керемети бар арыктарында. А эмне жалаң эле сизге качоктор жагабы? Жок, мен өзүм эмем ушундай далдуу жигиттер жагат да. Андай жигиттер мага деле жагат, андайлар кимге жакпасын. Мен болгону айтып атам, Мирбектин мага жүрүм-туруму, мамилеси, адамга жасаган Өткөндө эле экөөбүз биякта кетип атканда Мирбек кетип баратса, карасаң буту тайтак экен, анан арык экен дедиң эле. Мен негизи бул Мирбекти мен чын жүрөгүмдөн сыйлап, чын жүрөгүмдөн жакшы көрөм. Муну деген кыргыз элинин мен бардыгы 100%га жакшы көрөт десем дагы 99% Мирбек жакшы көрсө керек. Бардыгы жакшы. Бардыгы жакшы көрсө керек. Анда болсо келиңиздер, астыңыздарда кыргыздын сыймыгы, жашы дагы, карысы дагы, жалпысы жакшы көргөн кыргыз эстрада жылдызы Мирбек Атабеков. Салам Кыргызстан кечки шоу программасынын алгачкы долбоорунун алгачкы чыгуусунун коногу Мирбек Атабеков. Тосоңуздар. Саламатсызбы? Салам Кыргызстан. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатсыздар. Майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз, Мирбек мырза. Ал эми тамашасы тамаша демекчи, Мирбек мырза, бүгүн чоң майрам, бүгүн улуу ата мекендик согуштун жеңишине 70 жыл болуп турган кези. Сизди мен чын жүрөктөн куттуктайм. Жана дароо эле бир суроо менен сурап кетейин. Сиз армияга баргансызбы? Армияга барган эмесмин. Себеп дегенде армияга бара турган убакытта ушул сахнага чыгыш керек болчу. Эл үчүн ырдаш керек болчу.
Ошол себеп Сахна менен сиз үчүн армия болду. сахна биз үчүн армия болду деп айтсак да болот. Балким бир күн келип туруп сизди призыв кылып чакырып Мирбек армияга келсе барасызбы? Мен барам, себеп дегенде бул дагы бир адамдын жашоосун бир өзгөчө башка багытка бир өзгөртүшү мүмкүн. Балким ал армияга 2 жылга барып келсем, мүмкүн менин жашоого болгон көз карашым да бир топ өзгөрөт, бир топ тажрыйбам да өсөт деп ойлойм. Анан армияга 2 жыл барып келгенден кийин эле байкайбыз. Рота Мүмкүн. отуруп ырдап жүрөт. Күндөр жаңырат, левый, левый. Армияга барып келсем, мүмкүн Назире же жаап калышым мүмкүн. Жок, Мирбек анда армияга барса күн ысыккы. Ушундай ырларды ырдап калат болушун керек, э? Айтыгөчү нерселерден Мирбек мырза жеке мен өзүмүн жана биздин чыгармачылык жамаатыбыздын сыймыктанганы бул албетте эле сиз көп жылдан бери талыкпай кызмат кылып ушул кыргыз элине музыка дүйнөсүнө салым кошуп жатасыз. Бизге маалым болсо жакында сиздин 10-чу концертиңиз болот, менин оюм боюнча. Адашпасак. 10-чу жыл болушу. 10-чу жыл. 10-чу жыл канчанчы концерт болот? 8-чи концерт болуш керек. Бөлүңүздөр Бул болот жеке концертиңиз Бишкек борбор шаарыбызда койгонуңуз, э? Бүткүл Кыргызстан боюнча Россияга башка чет мамлекетке барганда жалпы санын билесизби? Канча концерт койдуңуз 10 жылдын ичинде? 10 жылдын ичинде толук так санды айта албайм, бирок 1 миллионго жеттиби? Жок. Анан Мирбек, мисалы ушу концерт берген сандарын билбейт экенсиң, ырларыңдын санын билесиңби? Негизи канча ырды ушу элге тартууладың? Сен мынакей мага сенин жаккан эмелериң, ырларыңда мына Ильястын ыры, Таласым деген ырлар унутулуп баратканда сен ошолорго башкача жаңы жашоо бердиң да. Жана башында сен келерде айтып кеттим, жамандабастан биздин кичинекей бөбөктөр, чоң апалар, аталарга чейин ырдап жүргөн ырларды Мирбек Атабеков бизеке алтыныбыз келе жатат деп өлө жакшынакай эле мактасам, булар мени жаман көргөзүп атат, сага сен ишенбей макулбу? Менимче ырларым аябай аз. Аз дейсиңби? Аз деп ойлойм. Эми Айланай машинеге түшсөң деле сен ырың, радиого барсаң деле, бирөөнүн үйүнө барса соткада деле бүт эле сенин ырың го, эмнеге аз? ырларым аз деп ойлойм, себеп дегенде ошо Баары эле Казакстанга кетип калып атат деп койбойт. анын алдагы себептердин бири дагы ырлар чыгат. Ошол себеп жөнүндө бир аз токтоло кетсек кандай дейсиз Гүлжайын айым? Жеке кече жакында эле биз кеп кылып калып мурун бир көп жыл эмес, бир 6-7 жыл мурун бир тенденция болчу. Казакстанда бир ыр чыгат, анан кийин Кыргызстанда ырдалып калат. Азыр эми жеке мени кубанткан жана көп инсанды кубантып жатат, бирок бир тарабынан суроо жаратып жатат. Көпчүлүк Кыргызстанда жаралган ырлары, Кыргызстандын чыгармачылык инсандарынын ырлары Казакстанда ырдалып жатат азыр ушул учурда. Жеке мен сиздин ырдалып жаткан бир 3 ырыңызды билем. Ошол ырлар сизге айтылбай, Мирбек мен ырдайм деп ырдалып атабы, же болбосо жакшы экен муну ырдай берейинчи, Мирбек эмне демек эле деп ырдап атышабы? Биринчиден казак биздин туугандарыбыз ырдап атканы бул чоң жетишкендик. Мен үчүн сыймык. Экинчиден эми ал адамдын өзүнүн ниетине жараша болот, өзүнүн ички дүйнөсүнө жараша болот. Кээ бирлер мен баягы өзүн каалап ырдагандар дагы бар, сурап алып ырдагандар дагы бар. Бирок биз каршы эмеспиз. Себеп дегенде эгер бирөөгө жагып ырдагысы келип атса, ырдай берсин деп мен айтмакчымын. Себеп дегенде биз ырларды жазганда биз деген эми буну өзүбүз үчүн жазбайбыз да. Бул ырларды эл үчүн жазабыз. Сизден уруксат сурабай эле ырдай берсе макулсуз. Эми уруксат сурап койсо андан жакшыраак болот деп ойлойм да. Азаматсыз бул чыгармачылыктан сырткары сиздин жеке жашооңузда биз үйлөнгөнүңүздү билебиз. Эми жеке жашооңуз жөнүндө бир азыраак маалымат берип кетпейсизби? Жакшы, абдан сонун. Жыргал экен, семейный жашоо сонун экен. Сиздердикиндей эле. Мирбек, карасаң, берде кайра эле биздин жана Омар жөнүндө айтып мен мактанып кетпесем болбойт деп, мен өзүм таластыкмын деп айткан жокмун, жөн эле мактандым да. Чоң атамдагы, тай атамдагы согушка барып келген депчи. Анан биякта сразу мактанды деп таштар эки жактан ыргытып мен буйтап кеттим да. Азыр мынакей бизде эми мактанса болот да. Таласта бизден келин алганда камыр жайганды. Камырды жакшы жаябы деп келинди сыначы да илгеричи. Мен кички кезимде билем, ошо жеңелеримди ушундай сыначы. Бул камырды катырат экенде. Бизде Таласта Гүлчатай шалдаган Гүлча чилекей багып кетти. Ушундай биздин мээрим келин бала. Мен анын мээримдин колунан чай иче элекмин. Камырды кандай катырат бекен, Гүлчатайды кандай жазайт экен? Эми мен келинчегим тамак
фрукты деген абдан жакшы жасайт деп айта алам. Бирок кыргызда жакшы сөз бар. Айта алам деп араң айтты. Жо, эми болгон Мирбек мырза бизге конокко келатканда мээрим отургузалы айт. Жакшы айтып айтасың деп коркуткан. Жүрөктө калып калгандай сезилет. Кыргызда сөз бар, атың менен мактанба, аялың менен мактанба дейт да. Анан таластык болсок дагы эми мактанганга туура келет экен. Жакшы эле жазайт. Гүлчатай деле айтчы. Камырды негизи мен өзүм апам аябай жакшы көрөт. Кыздардын баарын ушу келгендин баары, ушу билбегендердин баары үйрөнүп кетишкен. Тарих эжиден. Биз ушу келлекте көптөр кыздар жашап кетчи биздин үйдөн. Анан апам аны бат эле үйрөтүп койду. Ал өзү негизи европейский кухняларга жакын. Мерим чет мамлекетте көп жүрүп калды. Жанда фрукт ар кандай эмелерге. Токтоп турсам болобу? Кухня аябай бай деп айтсам. Аябай кызыктуу бир суроо келип кетти. Буну дароо берип калбасак болбойт. Мерим келгенге чейин апам негизи үйгө бир кыздар келип кетип турчу, анан ошону тарбиялачу дейт. Ошол ким болду экен? Я кандай дейсиздер? Мага Мен да ойлонуп аттым да, кайсысыздар? Мага чын. Эми Экранда тиги тарабында мерим телевизорго жакыныраак келип окшойт. Ар ким өзү уккусу келген суроону баягы сурайт. Өзүнө тиешелүү. Бирок абдан жакшы тамак жасап кетчү. Мирбек, дагы айтсаң. Экөөбүз мынакей чогуу көп иштешип калдык да, үйлөнгөнгө чейин сен аябай уйкучу элең. Көп уктачу элең да, концерттерге Мирбек концерт башталган жада тур кеттик деп сени көп ойготчу элек. Азыр дагы деле ушундай уйкучусуңбу? Азыр деген кичине баары үй бүлөлүк жашоо башкача экен, бирок кээде уктап калабыз. Уктап каласыз кээде. Биздин телегөрүүчүлөрдүн көбүнө кызыктуу болуш керек да. Мисалы, чет мамлекеттеги биздин азыр жалпак тил менен айтылганда жылдыздар деп коет го, звезды, жылдыздар демекчи. Алардыкы жашоосу бир аз башкачараак биздикинен карагандачы. Үйүндө жардамчылары болот, тамак жасаган өзүнчө, кийим жууган өзүнчө, ар кандай жардамчылар болот да. Биздин телегөрүүчүлөр көбүнчөсү деле бизди дагы ошентип ойлошот да. Өзүңөр үй жыйнайсыңарбы, өзүңөр кир жууйсуңарбы, өзүңөр тамак жасайсыңарбы деп мындай таң калыштуу суроолор болот да. Сиздин үйүңүздө мээрим өзү эле кылабы же жардамчы алып берип койдуңуз беле? Эми мен ойлойм биз ага чейин ал деңгээлге жете элекпиз. Эми ал деңгээл деп айтса болобу кандай? Эгер колу бутубуз бар болсо өзүбүз эле кылабыз. Мына эң Азамат, Биз сенин аябай бийик ийгиликтерди багындырганыңды билебиз. Ошол бийиктиктерди сен ушундай жөнөкөйлүгүң менен багындырып жүргөн сыяктысың. Анан сага дагы бир аябай жакшы суроо, жеке турмушуңа байланыштуу. Чыгармачылык адам биз талаада көп болобуз, гастролдо. Мисалы, бир ай сен чыгып, үйдөн чыгып кеткен боюнча бир айдан кийин келдиң үйгө. Мээрим сени тосуп алып атат. Аябай бир ай жок, кыжалат болуп, ачуусу келип калганда, сен эштен кирип келгенде эле ойлонбойсуң, бир айдан бери каякта жүрөсүң, эшикке чыгып кеткен боюнча үйдү унутуп каласың, үйдө бала чака бар эле, бала чака эмне ичип атат деп ойлонбойсуң, бир айдан бери үйдү ойлонбогон кандай акмаксың, эшектин баласы деп эле ушинтип кыйкырып келсе эмне кылат элең? Мына сага суроо. Аябай сен сүйлөгөнгө успейтит, мындай мүмкүнчүлүк бербей, жетишпей калдың да, сен сүйлөй албай калдың. Анда кайра гастроль кетип калмак болчу. Анда болсо келиңиздер, бүгүнкү биздин кечеде сизге акыркы суроону берсек, Кыргызстан бул сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн бул менин бактым. Менин жашоомдун эң негизги маңызы. Жана ошондой эле мен башка жерге эмес, ушул Кыргызстандын ичинде гана жашап бактылуу болом деп ойлойм. Азаматсыздар. Ушудан пайдаланып, жалпы кыргыз элибизди, биздин ардагерлерибизди 9 май жеңиш байрамыбыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, биримдик болсун, жана ошондой эле бөөдө Кыргызстан алыс бололу. Ушул жакшы каалоо тилектердин баарын сизге да каалайбыз, Мирбек мырза. Бизге эфирге келген меймандар кур кол менен кетишпейт. Сөзсүз түрдө биздин демирчүздөн белегибиз бар, бирок ал белекти алганга чейин биз сиздин бир аз талантыңызды текшергүбүз келип турат. Азыр түрдүү белгилүү ырлардын фрагменттерин коебуз. Азыр биз төртөөбүз эле жарышабыз бул тарапта. Мисал үчүн бир ырды коюлат, ошол ырдын кайсы ыр болгонун, кайсы ырчы ырдаганын сиз эң кыска секундта табышыңыз керек. Мисал үчүн жайына айым 6 секундта табам десе, Назира айым 4 десе, сиз 3 секундта табышыңыз керек болуп калат. Даярсызбы? Аны эмесе телегөрүүчүлөрүбүз даяр. Келиңиздер. Бүгүнкү майрамдык эфирибиздин экинчи коногу болуп Мирбек мырзанын биринчи ырын угабыз. Канча секунд Мирбек мырза сизге? Бизге анда 6 секунд бериңиз. 6 секунд,
Анда эмесе, сүйүктүү теле көрүүчүлөр, Мирбек мырза биздин жашырылган ыр кайсы болгонун 6 секундтан тапканга аракет кылат. Кеттик. Лайма Вайт беле, да? Кайсыры? Лаванда. София Ротару. София Ротару. Да. Үрдү туура таптыңыз. Болгон аткаруучуну Туура адашып адашып калдыңыз. Ошондо сиз мага телефонума сиз бирдик уктуңуз. жүктөп коесуз. Билесиз эсиңизде. Келиңиздер, азыр экинчи чыгарманы угабыз. Канча секунд, Мирбек мырза? 5. 5 секунд. 5 секунд. Кеттик. Кызыл өрүк. Жок. Эме, тамчы шүдүрүм. Эмнеге биринчи сөз, биринчи эле чыккан сөз кызыл өрүк болуп кетти? Кызыл өрүктө ушундай аккордеон менен башталчу эле дедим да. Жок, кызыл өрүк өтө популярдуу. Көбүнчө ушу биз баардыгыбыз эле Бек Байкенин убагында азыр деле турайбыз. Себеп дегенде Бек Байкенин да салымы күчтүү кыргыз эстрадасынын музыкалык дүйнөсүндө аябай бир топ ырларды жаратып кетти. Эми Бек Байкенин сабак алып, мисалы азыр жаштар көп эле туура ырдагандар көп, ошол себептен багы окшошуп кетип атат көп ырлар Бек Байкеникине. Келиңиздер, анда балким кийинки ыр дагы Бек мырзаны колуп калышы мүмкүн. Балким 4 секундта таба аласыз. Буга чейин 6 болду, 4, 5 болду, 4 таап көрүңүз. 4 секунд. Кеттик. Snoop Dogg, ырнады. Варагарада. Варагарада. Браво! Кайсы тилде болду? Бул өнчө варагара деген. Орусчаны, кыргызчаны көбүрөөк секундта таба албай жатып, муну болсо канча 2 секундта таптыңыз да? Мен кичинекей кезимде өзүм ушул чыгыш ырларына абдан кызыкчумун. Ошон үчүн кулагыңызга сиңип калган, Чекемде айылда жашап жүргөндө жана Мурутчан байке бир теледискотека деген передача алып барчу. Ошол передачаны мен жума сайын калтырбай көрчүмүн. Ошол дагы бир топ жардам. Анда эмесе, азыр сизге бир аз биз оюнубузду бир аз оорураак кылбасак болбой калды. Демек, азыр бир гана укпайсыз сиз. Биз ушул күнгө чейин биздин оюбуз боюнча ырдалып жүргөн оригиналдуу башкача бир ырды коебуз. Кыска эле ал 4-5 секундтук болот. Ал Илвис аттуу топтун ыры. Андан соң биз Мирбек мырзанын импровизациясын жана оор ситуациядан чыгып кете турган мүмкүнчүлүгүн чогуу байкамакчыбыз. Бир меймандарыбыз кол чайып койсо. Эмне кылышыбыз керек азыр? Угасыз. Андан соң биздин ырчыга 100% окшоштуруп, өз жандуу үнүңүз менен окшоштуруп бересиз. Оонун ырдап коюш керек, Оонун ырдап коюш керек. Сөздөрү оор эмес, сөз дакыр жок, бир эле тамгалар деп койсок болот. Салам Кыргызстан шоу программасында Мирбек мырза азыр биздин ырчыбызды тураганга аракет кылат. Кеттик. Браво, сүйүктүү теле көрүүчүлөр. Скетмендин чыгармасы менен Мирбек мырза эч оорулук кыйналбай эле окшоштуруп койду. Келиңиз, балким бул ырды бир аз кыйналасыз. Түлкү эмне дейт деген сөз котормосу ошондой сөз сөгүнүп аткандай болот. Жок, сөгүнгөн эмес. Fox. Fox, мен башкача болуп кетти. What the fox дейди, кандай? Say, даярсызбы? Балким дагы бир жолу каласыз. Бир жолу көрөлү. Кеттик, дагы бир жолу каласыз. Оор экен го. Оор экен. 1-2-3. What the fuck say? Ding 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 Ушундай сонун позитивдүү нотада Мирбек Атабеков сиздерге алды Кыргызстанга жеке саламын айтмакчы. Келиңиз, Мирбек мырза. Биринчиден сиздердин жашынакай Салам Кыргызстан деген долбооруңуздарга катышып аткандан абдан кубанычтамын. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ийгилик каалайм сиздерге. Жалпы кыргызстандыктарга ар бир үй бүлөгө бакыт жана тынччылык каалайм. Бар болуңуздар.
Биздин долбоорубузга келип бергениңиз үчүн рахмат. Мирбек мырза, аябай кызыктуу оюндарга катышып бердиңиз. Жана албетте эле Кыргызстандын маанайын көтөрүп бердиңиз. Ал эми сиз үчүн биз даярдаган, камдаган демөөрчүбүздүн белегибиз бар. Фея соода маркасынан мээримге берип койсоңуз, мен ойлойм, үй тиричилигине аябай керектүү буюмдар сиз үчүн. Рахмат. Коногубуз жылдыздуу мейманыбыз Мирбек Атабеков болуп кетти. Кол чагыңыздар менен узата алмакчы. Рахмат. Asmanga çölük bolgon tolor menden Alamda beyiş yerim bizdin beke Akbeyül arnamızdı elibizdi Alato aldın beşik aldı ilege Elbisen bayırkı ulu elden Erkendik asaba sencel bereken Ermanat baktır başta dalay erler Ezelden hatta çurtu saktap kelgen Kırgızistan'ım benim mekenim Kırgızistan'ım senin mekenin Kırgızistan'ım ökündö bergin Kırgızistan'da yaşap gelenim El jurtga dem güç bergen adam eken En sulu kaytalan kız koynu kennen Esik güllerin çüy oş batken Jalabat dalastay yer var beken Asmanga çölük bolgon tor menen Alamda beşeri bizim meken Ardayım Kırgız şeri Apil Kırgız eli Anka beken Kırgızistan'ım benim mekenim Kırgızistan'ım senin mekenin Kırgızistan'ım ökündö bergin Kırgızistan'da yaşap gelenim Kırgızistan'ım benim mekenim Kırgızistan'ım senin mekenin Kırgızistan'ım ökündö bergin Kırgızistan'ım Kırgızistan'ım Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, замандаштар, ардактуу достор, 45 мүнөт бою сиздердин кызматыңызда жаңы долбоор болуп өтүп кетти. Салам Кыргызстан кечки шоу программасы жана биздин долбоордун эң татынакай алып баруучулары Назира Жетигенова, Гүлжайна Атаканова. Жана ошондой эле биздин татынакай таланттуу жигитибиз Санжар Мыкеев болду. Албетте, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге дагы бир жакшы нерсени кабарлай кетсек, али кызыктын баары алдыда. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Салам Кыргызстан долбоору ар дайым сиздер менен. Салам Кыргызстан!